24 август аскер кызматкерлери үчүн өзгөчө күн. Мындан 82 жыл мурун дал ушул күнү Ички иштер министрлигинин ички аскерлери түзүлгөн. Бүгүн майрамдын урматына Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында эстелик ачылды. Мемориалдын максаты аскер кызматкерлеринин эрдиктерин даңазалоо жана келечек муундарды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Аны менен катар 7709 аскер бөлүгүнүн жаңы имаратынын ачылышы өттү. Объектте жоокерлер үчүн атайын форма, шейшептер тигиле турган тигүү цехи жайгашкан. Андан тышкары 7709 аскер бөлүгүнө жаңы аскерлик казарма ачылып берилди. Бул теге түштүк тарап жагында ачып, андагы министрдин биринчи орун басары генерал-майор Бийбосунов келип ачып берди. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматта өзгөчөлөнгөн аскер кызматкерлери ведомстволук сыйлыктар менен сыйланды. Ошондой эле азыр каржылоого жана техника менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы айтылды. Спецодеждаларды, спецтехникаларды, куралдарды, техникаларды алып берүү боюнча көптөгөн иштер жүрүп атат. Мурунку жылдар менен салыштыруу кыйын. Биздин учурда жаңыдан ички аскерлер түзүлүп атканда жетишсиздик болгон. Чындыкты айтыш керек. Кийим-кечек жок болчу. Курал-жарак, мурунку Союздан калган курал-жарактар менен кызмат өтөп келгенбиз. Ички аскерлерди өзгөчө маанилүү орунду аскер аялдар ээлейт. Айымдар аскердик коопсуздукту камсыз кылуу максатында эркектер менен бирге мекенге кызмат кылышат. Адамзатты улутка, динге бөлбөй коргоого даяр. Ага Туркиядагы жер титирөөдө көмөк көрсөткөндөрү далил. Bizde her bir asker bölüktörde 15 çakta ayımlar işleyt. Her bir ayımdın özünün ordu var. Emi biz özübüz bul kesipti tandap gelgenden keyin, uşul jaka ant berip gelgenden keyin biz dagı başka officer, praporщик, сержанттар эле, мырзалар да эле кызмат өтөбүз. Ошолорду эле күжүрмөн даярдыкта дайым турабыз. Салтанаттуу иш-чаранын соңунда ИИМдин ички аскерлеринин кол башчысы полковник Дамир Алыбаев конокторго ыраазычылык билдирип, өздүк курамды ички аскерлердин күнү менен куттуктады. Андан соң майрамдык концерттик программа тартууланды. Альбина Айбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.